Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы өлкөдөгү жарандардын коопсуздугуна маани берип, коомдун ар кандай чөйрөсүндөгү кылмыштуулук факторуна көңүл буруп, бул багыттагы профилактикалык жумуштарды туруктуу негизде аткарып келет. Башкы максат мамлекеттик орган тутумдарын абийирсиз, жеке кызыкчылыгын көздөгөн, ниети бузук кызматкерлерден тазалоо. Ал арада серепчилер уюшкан кылмыштуу топтордун жана жемгорлордун кылмыштуу элементтерин түп орду менен жок кылуу менен гана өлкө толук кандуу өнүгө аларын айтышууда. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ОПГнын күчү тайып калды. Көрүнбөй калды мурункудай. Баягы зомбулук кылып, зордук кылып, тигини бересиң, муну бересиң, же болбосо үй бүлөңдү кырабыз деген сөздөр такыр угулбай калды. Бул күрөштү бүгүнкү күндө вице-премьер ГКНБнын башчысы Ташиев аябай чоң иштер жасап атат. Буга биз ачыгын айта алабыз, анткени деген бул көрүнүктүү иш болуп атат. Уюшулган кылмыштуулук топко каршы күрөшүүдө мына 30 жылдан ашык болуп келген. Бирок тилекке каршы ошол болгон жарыяланган согуш убактылуу болуп эле, үстүртөн болуп эле токтоп, кайра башталып токтоп калган. Эми акыркы убакта, мына акыркы 2 жылдын ичинде уюшулган кылмыштуулукка согуш абдан аябысыз катуу башталды десем жаңылышпайм. Бул жакшы көрүнүш. Бирок дагы эле болсо алдыда уюшулган кылмыштарга күрөшүүдө улуттук коопсуздук кызматы эмес, ички иштер министерстводо дагы, генералдык прокуратурадагы, коомчулуктагы абдан чоң жардамын көргөзүп, ошонун негизинде абдан ушул мыйзам чегинде болгон иштерди жүргүзүш керек. 3 жылдын ичинде Кыргызстанда ошол уюшулган топторго каршы коррупцияны жоюу боюнча, бюджетти толтуруу боюнча, анан кийин инвесторлорго жакшынакай жагдай түзүү боюнча катуу күрөш жүрүп атат. Муну баарыбыз байкап билип турабыз. Мен бир нерсени айта кетейин, ошол мисалы үчүн мындан 10-15 жыл мурда Кыргызстанда көмүскө экономиканын деңгээли 60%га чыгып кеткен. Ички дың продукциянын салыштыргандачы. Азыркы күндө мынакай улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча бизде ошол көмүскө экономиканын деңгээли 20,2%га чыкты. То есть 3 эсе азайды деген сөз да бул мурункуга караганда.